биздин сүйүктүү досторубуз, кандайсыздар? Салам, кандайсыңар? Барсыңарбы, амансыңарбы? Биз Аку экөөбүз кайрадан силер мененбиз. Ушул жерде аман элебиз го деп ойлойм. Аку, амансыңбы, жакшысыңбы? Аманбыз, шүгүр, баары жакшы. Кантсе дагычы ушул билбейм, мага баягы октябрь айынын экинчи жарымынан кийин эле кыш келгендей сезиле берет да. Сентябрда күн сууктап, ооруп, көбүрөөк мындай бырылдап, шырылдай баштайбыз. Айтор мындай кышка даярдык башталды да. По полной башталды да. Ооба. Же күн суук, же күн ысык, ар кандай боло берди. Ошентип мындай түшүнүксүз. Октябрда чын эле ошентип муздай баштайт го. Бирде тердеп, бирде кургап туруп эле күзгө күркүрөп, анан күз өтүп кетет. Айтор, бирок биз бүгүн күз жөнүндө сөз кыла деген жокпуз. Биз бүгүн ушул инвестиция темасын андан ары уланталы, өрчүтөлүү деп турабыз. Мирели экөөбүз кызматтабыз. Анан досторубуздун баардыгынан мурунда сураганбыз, дагы да сурамак элек да. Сиз эмнеге инвестиция кыласыз өзүңүз? Ошол жөнүндө мүмкүн бир лайфхактар, бир өзүңүздүн сырларыңыз бар болсо, секреттериңиз бар болсо, ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Жана ошол инвестиция кылганыңыз кандай пайда алып келди? Мүмкүн уже кылып жакшы бир эме мындай выгода таптыңар, ар кандай айтылгандай эле акча болобу, ден соолук болобу, убакыт болобу, окуу жай болобу, эмне болбосун, ошонун баарын бөлүшүп кетсеңиздер бизге да кызык болот. Мен бир кызды билем, жаш келин, 2 баласы бар жаш келин. Ошол жанагы атың өчкүр бир калем сап бар, индийский, 40 километр беле, эмне деген эле. Кызыл, сен деле көрсөң керек, көп сатылат. Ошону Кыргызстанга алып келүүчүлөрдөн болуш үчүн ал кенедей бир жөн эле дептерлерди сатып алып баштаган да. Ошого эле акча салыпчы. Анан ошентип отуруп, анан ошол калемсапты азыр Кыргызстанга алып келген эжеке. Ал алып келет Дүңбаада. Анан Дүңбаада тиги Тордойдон баары сатып кетет дагы, анан өздөрүнүн дүкөндөрүндө сатышат да. Километраж деп коет басып ошол ручканы. Бирок канча 10 беле же 40 километр беле ушундай бир аты бар, сыртында жазылып турат, Индиядан алып келет да. Анысыгандай кенедей акчаны сала баштаган, улам салып отуруп, азыр мындай эми бир инвесторлордун бири да. Мен дагы бир ошондой бир мисал бар эле, бир тааныштар. Баса алыс карабай эле таанышыбыз. Негизи алар болсо ар бир акчасын санап отурат. Мен ойлочумун, эмнеге эле санап атасыңар? Бул кандай десе, ал болсо жөн эле акча келгенди санабастан канча акча коротуп атканын санап көрөйүнчү дептир да. Анан ошентип туруп, ал болсо ошентип эле кагазга жазып, анан компьютерге жазып беришкен да. Акчасы келди. Анан бүт короткон 1 сомуна чейин, тиги порошок алдым, мул алдым, тиги бол деген бүт жазып беришкен. Анан ошентип айланып келип туруп санаса, кантип эле бир кезде ушундай доход бар, 20 миң деп коелу, 20 миң, ошентип эле 20 миң кетип атыптыр да, ар кандай болуп. Анан ойлонуп калыптыр, биз бир да акча чогултпай турбайбызбы? Анан санаптыр да, эмнеге кеткенин бүт жазып койду да. Анан карап, анан анализ кылып отуруп, анан ойлонуптур, бул расход жөн эле кетип калган турбайбы деп туруп, анан ушинтип ал жазып баштаган да. Анан ушинтип атып, бири кыскарта баштаптыр. Анан пландашты баштаптыр, кайсыга коротобуз, эмне кылабыз, ошондо да бир проблемасын чыгарыптыр да. Акча жөн эле кетип берген себеби пландаштырбаптыр эч качан. Ошентип атып эле ошол эле бир эле доход өзгөргөн жок. Бирок аягына чыкса, бир 5 миңге чейин акча жөн эле мындай сакталып калыптыр экен да. Анан аны болсо ошентип сактап, анан кийин азыр бөлүшүп айтып кетет, ал болсо бүт эмесин жазып чыгат. Анан кичине мага көрсөткөн да эмесинчи. Ошол акчасын кантип колдонуп, кандай кылат десе, мынтип жазып коет экен. Анан бир кызыгы нерсе бар экен. Подаркага деген дагы бир эмеси бар экен. Статьясы бар экен. Ал эмне десем, кээде бир тааныштардын туулган күнү болуп калат, же биздин балдарыбыздын туулган күнүнө чейин деп ушинтип ай сайын 1000 сомдон ыргыта беребиз ушул жака дейт, ошол конвертке. Жакшы идея экен. Анан кийин туруп эле бир айда канча бир 3 подарок алсак, ошентип санасак 3000 сом, 4000 сом бир айда 3 айда чогулуп калат. Ошого биз ошол жерден алып подарок беребиз. Анан карайбыз, бул жака барышыбыз керек экен. Анан ачып бюджетибизди карайбыз. Акча бөлүнбөптүр. Бөлүнсө бош акчабыз болсо барабыз. Бош акчабыз болсо анда барбайбыз, тилекке каршы анткени тарта албайбыз деп ушинтип алар болсо ушул пландаштырып баштаптыр. Бир эле канча коротот экенбиз деп жазып чыгып да. Анан ошондон баштаптыр. Анан азыр карасаң, сонун эле машина, айлыгы өзгөргөн жок. Бирок бир нерсе бол машина алды. Анан ушинтип атып эле сейилдеп сапарга чыгып келишти, ушинтип атып. Ошентип эле сонун өнүгүп келатышат үй бүлөсүчү. Жакшы. Бирок карасаң айлыгы мендей эле. Анан ошонусун айырмасын билдим да, сен акчаны каяка коротсоң, туура жумушасаң, аның сага жардам берет. Бул жакта көбүнчө
акча келет дегенди деле эмес экен да. Кантип коротот экенсиң дагы бул өзүнчө бир инвестициянын бир негизичи ушул акча коротуу, негизи акчага карата өзүнчө бир экономический неме грамотность деп коет, сабаттуулук болуш керек да. Бул ушул мисалы кичинекей кезден баланы мектеп дүкөнгө барганда бул сенин күнүмдүк чөнтөгүң акчасы деп бергенде, расходуң деп бергенде да үйрөтө жүрүш керек экен да. Биз болсо биздин үйдө уруш чыккандыктан улам ушундайга өткөнбүз да, жана сен айткангачы, анткени кана акча көчөлү айлык эле кана дегенде кой тур мен жазбасам деп анан кийин азыркыга чейин бирок бул привычка болуп калды канча жылдан бери. Бир столбикке жалаң чыгашаларды жазабыз, анан оң жагына жалаң кирешелерди жазабыз да. Анан айдын аягында астын чоң жирный кылып чийип туруп анан эсептейбиз да канча чыгаша болду, канча киреше болду. Анан кайсы акча максатсыз кетип калды. Анан эгерде бул акчаны кийинкиде мондай иштетсек мондай экен. Мисалы ошондойчу бирок Мирель аябай мындай билип калат экенсиң да. Мисалы сен үй бүлөңө канча килограммдык айна алсаң, мисалы керек жөнөкөй эле да, бул эң эле жөнөкөй. Канча килограммдык айна алсаң, бул үнөмдүү, анан канчага жетет. Карап туруп, мен декабрда алып турмун, азыр март болду. Бул 3 ай жетип берген турбайбы? Демек бул жакшы экен. Мейли мен үстүнө 100 сом кошуп алам, бирок бул мага 5 айга жетет экен деп ушундай мындай бир үнөмдүү экономист болгонду үйрөтөт экен да. Анан ошол эле сыяктуу мисалы бут кийим. Балдарымды кээде өзгөчө бала өсүп атканда билбей каласың го, бат деле сатып атканда анан көрсө бала баягы педиатрлар айтат го, жазында бат өсөт деп. Ошол өскөн маалда алып койсоң, эмки жылы күзгө чейин кийет турбайбы? Күзүндө алган невыгодно, жазында алган выгодно экен депчи. Ушундай нерселер аябай байкалат экен да. Анан кыйын финансист боло баштайт. Айтор. Мен болсочу ошол кичинекей подкастта неме жөнүндө айтып берейин деген, финансовый подушка жөнүндөчү. Ушул бизде инвестициянын бир түрү да, бул дагы аябай чоң түрү болгондо да. Мисалы биз өзүбүзгө кээде эс алууга жол бере албайбыз. Анткени биздин артыбызда жаздык жок. Тагыраак айтканда биздин артыбызда бир сомубуз жок да. Анан кантип эс аласың? Эгер мен азыр иштебей койсом, үй бүлөм эмнени жейт деп жашайбыз да. Ошол подушка болуш үчүн же болбосо үйдө бир аз мындай бир нерсе болуш үчүн экономисттер кандай кеңеш беришет экен дебейсиң? Алар мисалы сен 10 000 сом айлык алсаң, эми азыр 10 000 албайт деп койчу, эми бул салыштырмалуу 1000 сомун 1%, 10% салып кой дейт банкка. Өзүң жаныңа эмес, карточкаңа эмес, М-банкка эмес, конкреттүү түрдө банкка алып барып депозит кылып ачып кой дейт. Анан кийин ай сайын 1000 сомдон алып бара бересиң дейт. Эгерде сен кирешең 30 000ге чыкса, сен 3 000 сал, 50 000ге чыкса 5 000 сал дейт. Ошондо эми элестетип көр, 40 000ден эле ортодон эсептейли. 40 000ден болгондо сен бир жылда 48 000 чогултасың да. Аны сен ага тийбейсиң. 2 жылда сен 90 000, бир аз дагы үстүнө кошоюн деп 100 000 кылып кой. Анан өзүнө 12% акча туй баштайт, 120 болот өзү эле. Анан сен 3-чү жыл иштейсиң, дагы саласың, 5-чи жыл иштейсиң, дагы саласың. Ал акча көбөйө берет, анан пайызы туй берет. Бул сенин финансовый подушкаң болот экен. Эгерде сен кокустан бир нерсе болуп эс алыш керек болуп, дарыланыш керек болуп калсаң, менин артымда акча бар да, бир аз дейсиң да. Анан канчалык артында баягы финансовый подушка бар адам ийгиликтерди көбүрөөк кылат экен да. Анан кирешени көбүрөөк табат экен. Анткени акчаны да мынтата баштайт. Мен мынча тапсам мынча болот, мынча тапсам мынча болот деген стимул болот экен да. Анан ошондой кылып кирешесин көбөйтө алат экен. Ошого окшоштуу жанагы бир адам айтты эле, акча чогултуп келиптер, бир авария түшүп атпайбы? Авария түшсө бүт чогулткан акчасы кетип калат экен, анан отуруп өкүнүп калат экен. Ушул чогулткан акчам жөн эле кетип калды десе, бирөө айтат экен, жөн эле кеткен жок. Бул сен азыр болсо акчаң жок болсо карызга батмаксың. Так сен 0 менен чыктың, кайра мүмкүнчүлүгүң бар. Бул ошол эле подушка сыяктуу да, бир кырсык болот, кандай эч менен болбосун, койсок биш керек да, бирок эч ким жоготпойт деп отура. Бирок ошол эле сейилдегенге, машина алганга, бир нерсе алганга бул акчаң иштеп турат. Саякатка мисалы, Мисалы ал айтылгандай эле, ал акча кээде көрүнбөй чогулуп калат. Айтат эмес беле, кээде акчаны алып алыш оңой дейт. Жана банктан акчаны алып алыш оңой дейт. Бирок бериш 2 жыл, 1 жыл кыйналасың дейт. Бирок атак ошентип акырындан чогултуп турсаң, ал кишине сага мындай оңойрок кетет да, ал акчачы. Туура. Биз Мирель экөөбүз финансист эмеспиз, бирок биз сиздердин дагы пикириңиздерди күтөбүз. Кандай кылып акча чогултса болот, ылдый жакка жазыңыздар. Кайрадан амандашканча. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.